Бишкекте санариптик өнүктүрүү министрлиги жогорку окуу жайлардын бири жана Дикаса Кыргыз Республикасы долбоору менен биргеликте уюштурган санариптик форум өтүүдө. Иш-чара Кыргызстанда жана Борбор Азия аймагындагы мамлекеттик санариптештирүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында уюштурулуп, Казакстан менен Өзбекстандан өкүлдөр чакырылган. Анда жарандардын жашоо сапатын жана бакубаттуулугун жогорулатуудагы жасалма интеллект, акылдуу шаар жана кибер коопсуздук сыяктуу жаңы технологиялардын ролу талкууланды. Форумдагы өлкөнүн санариптештирүү аракеттерин өнүктүрүүгө багытталган аянтчада өкмөттүн, жеке сектордун, жарандык коомдун жана академиянын өкүлдөрү чогулду. Форумдун багыты биринчиден админ опытам, анан кодекс боюнча биз жакынкы мамлекеттер Казакстан келди, Өзбекстан келди. Булар бизден цифровой кодекс дүйнөдө кабыл элек биринчи болуп биздин Кыргызстанда алып атабыз. Анан ошол биринчи кодексти дагы сурап атышат. Жардам берүүгө биздин проект даяр. Кудай буюрса жардам беребиз. Биз санариптик өнүктүрүү министрлиги менен көптөн бери кызматташабыз. Бүгүнкү форум ошол кызматташуунун негизинде уюштурулду. Кызматташуунун жаңы фазасынын алкагында мамлекеттин санариптик саясат лабораториясынын бет ачарын өткөрүп жатабыз. Санариптик трансформация жаатында өнүгүүгө Кыргызстандын толук мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм. Санариптик өнүктүрүү көп тармактардын, анын ичинде экономиканын өнүгүшүнө жол ачат.